Assalamu alaikum ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн Шүй облусунун Аламидин районундагы Биримдик Кут конушунан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Сиздер Бишкек шаарынан Чолпон Атинка көчөсүнөн ылдый түшкөнүңүздө жибек жолдон ылдый Калинина болуп уланат тугандар. Ошо Калинина көчөсү менен ылдый түшө берсеңиздер, оң тарапта Биримдик Кут конушу келет. Сектор Б көчөсү менен киресиздер. Тагыраагы мечиттин көчөсү менен кирсеңиздер, мечит келет бираздан кийин. Ошол мечиттен өткөндөн кийин эле оң жака 10-чу көчө менен киресиздер. Тугандар, азыр эле көрсөткөн чоң жолдун бою менен сиздер сектор Б көчөсү менен бери кирсеңиздер, могул мечит бар экен. Мечиттен эле бир аз өтөсүздөр. Бул сатыла турган үй Биримдик Кут 10-чу көчөсүндө жайлашкан экен. Мунун адресте турат. Сиздер кирсеңиздер, мынол 3-чү үй тугандар. Кара дарбаза, кара пескоблок менен курчалган ушул үй сатууга коюлду. Тугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Азыр эле көрсөткөн мынол көчө менен келип туруп, 10-чу көчөдөн оң тарапка кайрыласыздар. Сол тараптан 1-чи, 2-чи мынол сатыла турган үй 3-чү үй тугандар. Номер 57-чи үй. Эси жанымда. Азыр сиздерге маалыматтарын сурайбыз. Сиздер тыңдап угуп туруңуздар. Өтө жакшы салынган. Кирпич менен салынган өтө жакшы үй экен. Ичиндеги ремонттор деле жаңы. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз. Бул үйдү сатууга койгон экенсиздер, а? Ооба. Участогуңуздар жалпы канча сотук чыгат? 4 сотук болот. 4 сотук, а? Мынол пескоблок, кара пескоблоктон башталган жерден баштап, мынол бурчка чейин сиздердин участогуңуздар, а? Да. Үй төр жагына салынып тур. Жүрүңүздөр, анда эмесе кирип үйдү көрсөтүп, андан кийин үй жөнүндө ичинен маалыматтарын берели сиздерге. Эгерде сиздер жаңы курулуп бүткөн үй издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул үйдү көрсөңүздөр болот. Бул үйүңүздөр канча квадрат метр? 130 квадрат метр. 130 квадрат метр, а? Мынол оң жакта негизи үй төрүнө салынгандыктан хозпостройкалар мынол кире беришине салынып тур, а? Ооба. Бир четтен айтып береңиз, мунусу? Бул жакта туалет, бул жакта көмүрканасы, Көмүркана. болсо очоккана бар, 3 казан бар. Мына биринчисинде, а? Биринчисинде 3 казан бар. 3 казан бар. Анда биз мынау очокканадан көрсөтө берели. Бул жерде уже көчкөн көмөлөр дайдап коюпсуздар да. Мынау угловой болуп 3 казан очогу менен жасалыптыр. Казандар баары кала ушул жерде? Баары калат. Бул пескоблоктон экен, үстүлөрүн утеплять этип, мында эле бир жакшынакай бир бөлмө кылып койсоңуздар болчудай. Бул жандагы бөлмө кандай? Летняя кухня деп койгонбуз. Летняя кухня. Размери экөө окшош эле экен, а? Анда биз мынол үйгө кире берели. Бул күн батыш тарабындагы айнектери, 2 эшиги бар экен. Кайсысынан киребиз үйгө? Сол жактан. Могул эшиктен, а? Бисмилла деп кире береличи анда. Мына бурун эшиктен кирсеңиздер, мындай ремонт ушундай апапакай болгон. Сонун тагыраагын айтканда өтө жакшы ремонт болгон үй экен. Бул жерде раковина, жана киргенде коноктор колду жууп кире турган раковина экен. Бул прихожка деп коебузбу? Кире бериш, а? Кире бериш. Үстү мындай натяжной потолок болуп тур. Эшиктери мындай апапакай айнек менен эшиктер коюлган экен. Могул биринчи бөлмөңүз? Кухня. Кухня. Мына тугандар. Кухня гарнитура кенен экен аябай, а? Бул тугандар 4,5 же болбосо 5 метрде чыгып калат. Өтө чоң кенен салыныптыр. Бул жагында холодильник, муздаткыч, мынол раковина, газ плита, вытяжка коюлу эле экен. Бирок мынол мебелдер бар жаңы окшойт, а? Жаңы салынганда жаңы алганбыз. Мына столешницаларды да караңыздар. Документтери дагы баары жайында тугандар. Башында эле айтып коелу. Анан тугандар, бул үйгө кошумча варианттар дагы бар экен. Ал варианттарыны өзүңүз айтып койсоңуз, эмне вариант бар? Эмне нерсеге алмашканга? Двухкомнатный квартирага, возможно. Шаардын ичинде, Шаардын ичинде. мына биз холл. Мына караңыздар, аябай кенен. Бул жеринде мындай эшик коюлган эмес, арка менен аябай кенен, жарык, үстүндө мынол эмесин караңыздар, потолокторун караңыздар, натяжной потолок. Люстралар да өзгөчө коюлуп тур, софит лампочкалар дагы коюлуп тур. Оң жактагы бөлмөнү көрсөтө берели. Бул кандай бөлмө? Ванная, а? Ойбой, бул ваннаңыздар комната го, өзүнчө эле бир, а? Үстү натяжной потолок болуп тур, аристон бар экен. Отопление кирип тур, бул жака деле, унитаз.
Бул жагында мындай раковина коюлуп тур. Негизи жашаганга шарт толук экен, бар экен, баары. Кышкысын кандай жылыйт отоплениеңиздер? Кышкысын абдан жылуу болду. Жылуу, мындай чамаңыздарда канча тонна көмүр менен чыкса болот экен? 3 тонна менен, Мына жакта ушул дараткананын тушунда да бир эшик бар экен, мунун жанында мындай автомат щиттер орнотулган экен. Бул бөлмөңүздөрчү? Зал. Бул зал. Эң чоң баягы конок бөлмө ушул экен, мына караңыздар. Өтө сонун. Бул да натяжной потолок окшойт үстү, Мына матовый натяжной потолоктор экен. Комната аябай чоң туугандар. Узуну бир 8 метр бар. Турасы канча? Бир 3,5 метр чыгат го, 3,5 метр. 3,70. Өтө жакшы. Мына бул полдору дагы бүт паркет, ламинаттар болуп, ламинат менен жасалыптыр. Негизи конок аябай сонун. Мына бул киргендер сол тарапта чай даярдай турган столдор менен. Анан айтсаңыз, мына мебелдери кандай болот? Кетеби же калабы? Мебелдердин баары калат. Мебелдердин баары калат. Жакшы экен. Кийимдерди эле алып чыгып кетмек экен, Жакшы. Анда биз кийинки бөлмөлөргө чыга берели. Бул кайра чыкканда холдон кирсеңиздер, бул жагында дагы ошол дивандарды коюп койсоңуздар деле болот экен бул жерге. Угловой диван, телевизорлорду да коюп койсоңуздар болот экен. Оң жагында 2 бөлмө. Бунун биринчи бөлмөсү бул спальня болсо керек бул бөлмөлөр, Мына үстүндө мынтип кооздап, аны байкасаңыздар, мына ол гран атайын ушул жерде чоң кровать, ата-энелер уктоочу бөлмөгө чоң керебет коюлмакчы экен. Ошон үчүн мындай болуп сонун болуп жасалыптыр. Үстүндө дагы лампочкалар бар. Бул комнаталарыңыздар канча чыгып калат? Бир бул жагы 3,5 3 чыгат окшойт, бөлмө. Жакшы экен. Бул күн тие турган тарабында бир айнеги бар экен. Негизи эшиктерде бар апапакай болуп, ремонт дагы мындай ак стилде жасалыптыр, бирок обойлор дагы өтө кооз экен. Кийинки бөлмөгө кирсек, бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү экен, Детский бөлмө экен. Мына үстүнө караңыздар, аябай сонун. Натяжной потолоктор, обойлор дагы өзгөчө гүлдөр менен жасалган экен. Туугандар, силерге үй жөнүндө маалыматты толугу менен көрсөттүк. Сөзсүз түрдө үйдүн чыгыш тарабында жана түндүк тарабында үй чегара салынган эмес. Тагырааган айтканда, забордон бир 50-60 сантиметр ичинде салынган. Ошондуктан эч кандай бир кошунага тоскоолчулук жок. Туугандар, үйдүн баасыны канча деп атасыз? $50,000, $50,000 түшүрүп бересиздерби? Нак алуучуларга, документтери баары так бар. Жакшы экен. Биз чыгып туруп, анда мына от жакчуу бөлмөсүн да көрсөтүп коелу. Негизги үйдүн жылыта турган системасын да көрсөтөлү. Бунусу мына оң жактагы туугандар, эшик, экинчи эшиктен киргендери. Бул жерде ошол үйдү жылыта турган меш дагы коюлган экен, мына. Кышкысын жакшы жылыйт деп айттыңыз, Мына астында кандай эмеси барбы? Бул жакта баягы мотор суу. Жакшы экен, баягы аварийный вентилдер бүт ушунун ичинде, Жакшы экен, топкасы деле отдельно баягы үйдө ыш толбойт экен, Мына үйдүн оң жак тарабында эмне бар? Бул жагында бир боштогондук экен. Кире турган жер турбайбы бул жер, Үйдүн үстүндө туугандар, мына суу кете турган түтүктөр коюлган. Мына фронтондору дагы бүтүптүр. Негизи үйдүн сыртыны бир сыра кумшубак менен же болбосо бир декор менен жасап алсаңыздар, үйдүн ичи толугу менен бүтүптүр. Арт жактарында көрсөтүп коелу. Бул арт жагында мындай кошунага тийип калган эмес. Арада мындай бир 1 метр, даже жарым метрден көбүрөөк орундук жасалган экен. Жакшы. Дагы кошумча сөздөрүңүз барбы айта турган? Үй өзү жакшы салынган, өзүбүз үчүн салынган. Жашайбыз деп. Ошо тилекке каршы акча керек болгон үчүн сатып жатабыз. Сатып жатасыздар, Бул бүткөнүнө канча жыл болуп калды? 1 жыл болду. 1 жыл болду, Бүт нөлдөн баштап жаңы салынганбы? Өзүбүз салдык, өзүбүз үчүн салынган. Өзүңүздөр үчүн салган, Ичинде материал ремонттордон өтө сапаттуу, жакшы болуптур, Бул жагында дагы туугандар 1 метрге жакын орундук бар. Деги бир адам бата тургандай десек да болот. Мына бул жагында дагы кошунага тийип калган эмес.
Ушул үйдү көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, экран астындагы номерлерге чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Жайгашкан жери жакшы. Мектеп, садиктери, бул жерде садиктер бар экен, бала бакчалар. Бирок мектеби мына кошуна айылында бар экен. Мына үстүндө мындай металл черепица менен жашыл түстө ушинтип жабылган конверт үй экен. Саламатта туруңуздар, анда туугандар. Жаккан болсо каналга лайктан коюп, подписка кылып койгонду унутпаңыздар.